Ардактуу замандаштар, жаңылыктардан жогоруда айтылгандай эле жакында гана ушул Кыргызстанда жакшы жаңылык болду. Ал дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 15 Википедиячылардын катарынан орун алган кыргызстандык Чоробек Сааданбеков бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Куттуктайбыз. Рахмат. Негизи айттык, ошо жылына бүгүнкү күнгө чейин 53 миңден ашык макала жарыяланган экен да. Ошол нерселерди каяктан алып, кантип топтоп берип аттыңыздар? Негизинен эми бул жерде баягы неменен ыктыярчы балдардын ошо жамааттын иши болду. Негизги учурларда биз ошо учурунда Кыргыз энциклопедия борбору менен макулдашып түзгөнбүз. Ошонун негизинде көбүнчө макалаларды ошол жактан алып жазылды да. Андан сырткары биз да өз алдыбызча көптөгөн макалаларды башка тилдик Википедиялардан алып которуп баштык. Ал эми биздин китепканаларда катылып жаткан ушул кыргыз тилдеги маалыматтарды электрондук түрдө чыгарууга пландар барбы? Негизи биздин Википедия менен иштеп калышыбыздын башы өзү ошондон болгон. Биз биринчи ошо биздин KG деген кыргыз тилиндеги китептердин китепканасын, электрондук китепканасын түзгөнбүз. Ошондо бизде маалыматтык мүнөздөгү китептер көп болчу да. Ошолорду биз баягы чыгарганыбыз менен эл көп да окуй албай атканда, анан ошонун жолу катары биз Википедияга ажендеги маалыматтарды киргизсек, элге көбүрөөк жететкенде ошо менен биз Википедия менен иштеп баштаганбыз да. Ошондой жана мисалы үчүн айбанат аттары, терминдер боюнча сөздүктөр, Кыргыз Республикасынын кызыл китеби, андан сырткары жанагы чыккан тармактык энциклопедиялар 2004-жылкы азыркы Кыргызстан энциклопедиясынын курамына кирген нерселер, эски баягы Манас энциклопедиясы, 2 томдук чоң ден соолук энциклопедиясы, ушундай көп энциклопедиялар менен иштеп ошолорду аябай бул жакшы нерсе. Азыр ушу 2011-жылдан баштап кирип атат. Биз дагы ушундай издеген учурларда таап калабыз. Бул нерсе аябай жакшы нерсе. Ушул нерселерди кыргызча киргизүү кимге таандык болду? Эмнеден улам келип чыкты? Бизде эми 2011-жылдан баштап бул эми биздин долбоор иштеп баштады, бирок Кыргыз Википедиясы ага чейин эле түптөлгөн болчу. Башка мисалы үчүн мына Википедиянын быйыл 15 жылдыгын белгилеп атсак, кыргыз тилдик бөлүмү деле ошо 2001-жылдын эле жайында 3-июнда ачылган болчу. Болгону ошо баягы иш кичине солгун болуп, ошо 10 жыл ичинде мисалы үчүн Кыргыз Википедиясында 2010-жылы 1500 эле макала бар болчу да. Бирок ошо элдин көңүлү бөлүнгүчө ошол биздин тилдик бөлүмдү таштап койбой, ошонун милдетин жалгыз аркалап, Аида Бишкек деген кыз администратор болуп келди. Андан кийин ошо биз кошулуп, биз ошо жана Кыргыз Википедиячылар кыймылы деген долбоорду Сорос форум менен бирге ишке ашырдык. Ошондо биз Кыргызстанда 200дөн ашык балдар, кыздарды ошо Википедияга макала жазууга үйрөттүк. Жана энциклопедияларды неметип сканерден өткөзүп, тексттерин даярдап ушундай чоң иш башталып, анан ошо менен өнүгүү башталды да. Бирок ага чейин эле жок болчу деп айткан туура эмес, бар болчу. Ажендик иштер бар болчу, бирок баягы иш солгунураак болчу. Анан бана элдин саны көбөйүп, ыктыярчылар көбөйүп, кыргыз жаш кыздары, балдары, ага эжелер, мисалы үчүн айтсак, Олжобай Каратаев агай, Тынчтыкбек Чоротегин агай, Элебай Турганбаев агай, ушундай биздин тарыхчы агайлар көп өздөрүнүн эмгектерин ошол жака берип атышат. Ошол жака колдонуп киргизгиле, маалыматтарды алгыла деп ошолорду колдонуп, жаштарды кошуп, ошо менен иш азыр жүрүшүп кетти да. Ал эми азыр болсо ошол Кыргыз Википедиясынын үстүндө канча адам эмгектенип жатат жана Википедияны дагы да болсо алдыга карай өнүктүрүүнүн үстүндө кандай балким долбоорлор бар? Женди жалпысынан биздин тилдик Википедияда 12 миң эсеп катталган. Алардын ичинен ай сайын 50-60 киши жигердүү түрдө салым кошуп келет. Бирок бир жыл ичинде акыркы салым кошкондордун саны 200-гө жакын да. Мисалы үчүн ошондо, бул бардык эле тилдик бөлүмдөргө мүнөздүү деп айтсак болот. Катталгандардын саны көп, анын ичинен өзөктүк бир топ дайым ошол немелерди кошуп турат, жаңыртууларды. Жакшы экен. Ал эми бир күндө ушу Википедияны колдонуучулардын саны канчага жатат? Азыркы күндө бир ай ичиндеги статистика бул 1,5 миллионго чейин макалаларды каралып талап кылынат да. 1,5 миллион. Аябай жакшы сан экен, көрсөткүч экен. Муну дагы кандай кылып элге дагы кантип рекламаласак болот? Элдин баары мындай кененирээк колдонуш үчүнчү?
эл кененирээк колдонуш үчүн эми бизде ушундай энциклопедия бекер интернет аркылуу жеткиликтүү бар экендигин элге айтсак болот. Мисалы үчүн бизде айылдагы жаштар аны окуп эле эмес, мисалы үчүн өзүнүн айылы жөнүндө, ошол жердеги бир жакшы кызыктуу жерлер, суулар жөнүндө макалалар жазып кошуп койсо болот. Аны азыр компьютерде жок эле, жанагы колдогу эле смартфон менен кылса болот. Ага мисалы үчүн биздеги эки ири мобилдик оператор Билайн жана Мегаком экөөнүн тең Википедия Zero долбоорун Кыргызстанда ишке ашырышкан. Бул деген ошол силер мобилдик телефондон Википедияга кирсеңер, бекер, трафик бекер. Сиздин баягы балансыңызда 0 трафик болсо да, сиз Википедияга бекер кирип, аженде окуй аласыз. Жакшы, мисалы үчүн мен өзүм айылым тууралуу жаздым. Андан кийин сиздерге жөнөттүм. Аны кимдер? Бизге жөнөтүп кереги жок. Ошол жака эле өзүм кошуп койсом болот. Башка бирөө редакторлук кылып караш керекпи аны? Жок, мындай да, сиз аласыз, макала түзүп баштап кое бересиз. Ал биздин тизмеге чыгат, соңку өзгөрүүлөр деген ажендамыз карап, жакшы баягы биздин принциптерге туура келген болсо кала берет. Анан мисалы үчүн сиз башында аженде өзүңүз билген эле 4-5 мисалды сүйлөм жазып койсоңуз болот да. Мисалы үчүн бул райондо, бул жерде, бул айыл өкмөтүнүн курамында мынча киши жашайт, мындай мектеп бар деп ошону жазып койсоңуз, кийин бирөө келип дагы үстүнө башка эле жердешиңиз келип анын үстүнө дагы бир нерсени кошуп. Өзү билген маалыматын улам толуктап койсоңуз. Улам ошентип отуруп, мына сиз ойлоп жүргөн макалаңызды бир 2 жылдан кийин ачсаңыз, ал деген сиз тааныбай каласыз да, чоң макала болуп калат. Бизде ошонун Википедиянын артыкчылыгы ушунда да, мисалы үчүн энциклопедияларды жүздөгөн адистер жазганы менен, бирок алар деген миллиондогон кишилердин билгенин баарын билип, аларын алмаштыра алышпайт да. Ошонун артыкчылыгы ушунда. Дагы бир суроону узатсам, негизи азыр көпчүлүк, мисалы, илимий макалалардын көпчүлүктөрү чет тилде болот. Ушул чет тилден кыргыз тилинен которуп элибизге жеткиликтүүрөөк кылыш үчүн эмне кылыш керек? Балким котормочулар менен иштешип баштайсыздар дегендей. Котормочулар менен иштешип атабыз. Мисалы үчүн биз былтыртан бери жана Google Translate кызматына кыргыз тилин кошуу боюнча иштерди алып барып келатабыз. Учурдан пайдаланып айта кетсем, азыр дагы бул акция уланып атат. Биз азыр Кыргыз Translate кыш 2016 деген аталыш менен бул ишти жүргүзүп атабыз. Мунун максаты ошол башка тилдик, ошол эле англисче, орус тилиндеги Википедиялардан бизге керектүү макалаларды алып кыргыз тилине которуп кошконго баягы көп макалаларды бир убакта кошконго мүмкүнчүлүк, алып которгонго мүмкүнчүлүк берет. Эми анын сапаты баягы адис котормочоңкундай болбойт, бирок биз аларды мисалы үчүн жөнөкөй макалаларды которуп киргизип алсак, кийин жана айткандай эле өзүңүздөр таң каласыздар. Мисалы үчүн кыргыз Википедиясына Америкадан, Жаңы Зеландиядан ушундай балек жактан кишилер кирип бир маалыматтарды, сүрөттөрдү кошуп коюшат. Ошентип бул жерде баягы эркин алмашуу аркылуу байый берет да. Ошондуктан биз ошо котормочулук жагын аябай көңүлгө алып атабыз. Биздин негизги максаттар анткени эми бул жашыруун маалымат эмес, кыргыз тилине убагында маалымат аз өнүккөн. Ошондуктан бул кандайдыр бир деңгээлде чектелүү. Биз глобалдуу дүйнөнүн бир бөлүгү болгон соң ажендеги маалыматтарды өзүбүзгө оодарып алып, өзүбүздүн кайра аякка берип турганга мындай шарт. Бул эң жакшы жетишкендик. Чоң рахмат, келип кызыктуу жана керектүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жанагы жеңишиңиз менен да куттуктайбыз. Ар дайым будан дагы чоң-чоң жеңиштер сизде болсун. Рахмат. Урматтуу достор, биз болсо шаар тургундарына суроо узатканбыз. Азыр январь айы кыргызча кантип аталат? Сиз үчүн мекендештердин жооптору кандай болду? Сиздер менен чогуу көрөлү. Андан кийин жолугушабыз.